Нанды жасап койдук эле 2 саат өттү. 40 градус температурада 2 сааттай турса ачып калышы мүмкүн ачтыгы. Мынакей камырыбыз ачыктı. Эми дагы текшерип көрөбүз. Мына ичи дагы мындай көбүк болсо, мынакей көбүк болгондо камырыбыз ачкан болот. Эми төгөбүз камырды. Эми кийинки нанга ачыт алып коебуз. Мына мисалы үчүн мына кийинки нанга мына ачыктын алып койдук. Ачыктын алып койгондо бир күн сыртта туруш керек, бир күндөн кийин холодильникке салып коебуз. Мына өзүнчө мындай көбүрүп чыгат, ошондо ачыт болуп калат бул. Анан көп турбаш керек сыртта. Сөзсүз муздак жерге коюшубуз керек. Мына холодильникке коюп коебуз. Мына азырынча бул ачыктын алып койдук. Мына мынтип коебуз. Эгер чоң энелер ушинтип койгон. Бала төрөсөк мурду узун болсун деп. Эми зөөлө кылабыз мына. Андай кылып көпкө бөлөт экенбиз. Ушинтип жасайбыз дагы кичине тыныктырып коебуз. Тынытканда да кичине камырыбыз өйдөлөнөт. Анан духовкага оякка пышыра беребиз. 180-200 градуста 20 мүнөттөй пышат. Нанды мындай зуала кылып алабыз. Анан каалагандай формада жука калың кылып нанды жасап чекиштейбиз. Каалагандай кооздоп алсаңар болот. Адамзаттын акыркы өзүнө өзү душмандык кылып чыгарган эң зыяндуу кылган иши ошол дрожь экен. Дрожьдогу грибоктор адамдын ден соолугу эмеге организмине киргенден кийин ичегилерге барганда аябай грибоктор көбөйүп, ошол жерде 12-50 ичегиден эмеге өтөт экен, канга. Канга өткөндөн кийин ал грибоктор адамдын канынын составындагы белок менен витаминдер менен тамактанышат экен. Адамга эң эле зыян. Ошо кирип кеткен, ошо дрожь менен жасалган нанды жегенде грибоктор 7 жыл организмде жашайт экен. Мына ачыткыга болгон нанда андай болбойт. Нан пышкыча эле ичинде эмелер өлөт экен. Организмге барбайт экен да. Нанды жасап коюп, кичине тыныктырабыз дагы, духовкага пышыра беребиз. Кийинкилери беркилер пышкыча эметет. Дем алып мындай көбүк турат.